бизде прокурорлорго мына эрекини көчүрүп туруп, басып туруп, могу адамды соттош керек десе, ошону соттошот. Мына эрекини алып келип туруп, принудительно алып келиш керек десе, аны алып келишет. Мына эрекини камаш керек десе, аны камашат. Ошон үчүн Кыргызстанда өнүгүү жок, ошон үчүн Кыргызстанда адилеттүүлүк жок. Кыргызстан качан өнүгө istedi, бир эле соону беришет. Качан соттуу адилеттүүлүк келгенде, урматтуу прокурорлор, могу иштерди көрүп туруп, баштан эле силер сунуш берсеңер болот эле. Урматтуу кылуучу, мына эреки иш болбойт. Могу уят өзү. Бул тарых кечирбейт деп. Эгерде октябрь окуялары боюнча бизде соттоп ушу менен жок кылабыз десеңер, жаңыласыңар. Тарых кечирбейт. Тарых алдында, Кудай алдында да жооп бересиңер. Жапжаш экенсиңер жигит. Жапжаш экенсиңер. Эртең да карьера болуш керек, келечек деген болуш керек. Адилеттүүлүк болуш керек да. Эми кантип бизди мына эреки 264 берене менен 373 миллион сомго жаалап атасыңар. Кантип? Мен таң калам. АКБ банк, бабаңыздын банкы, мен кантип барып басып алышым керек? Мен кантип Кыргыз алтынды бар басып алам? Кыргыз алтынды бүгүн башкалар басып отурат. Ак үйдү кантип мен басып алам? Эгерде кирбесем, ак үйдү башкалар басып отурат. Мэрияны кантип мен басып алам? Кояналиев деген иште жүрүп, кана Кояналиев? Көргөн жокмун. Эмне үчүн прокурорлор унчукпайт? Эмне унчукпайт? Прокуратураны, генеральный прокуратураны Жапыкеев менен Шыкмаматов басып отурган. Канала. Ошол именно ошол басылган имараттар боюнча 373 миллион сом деп, мына мага Курсан Сатаровичке илип отурасыздар. Бир жагынан мен подельник кылып коюптур, Темирман Султанбек. Мен бул жигитти көргөн эмесмин мен. Түштө гана жолукканбыз. Курсан Сатарович вообще болгон эмес кечинде. Ал эми граната жарганы дагы жолго айтылган. Ошол жерде Жанар Акаев, Сурамалдиева, азыр Россияда министр болуп отурган ээкте. Темирбек Асанбеков, Мирлан Жээнчороев, Мамытканов Максат. Мына ушулар Клара Соронкулова, ушулар турганбыз. Кандай эле биз эле жооп толуп калабыз? Анткени биз неугодный болдук. Анткени биз айттык, каяш айттык, сүйлөдүк. Оозуңарды жапкыла, мына отургула, мисал болсун, камалсын, башкалар көрсүн деген алып келип атасыңарбы? Октябрь боюнча урматтуу кылуучу. Иш аягына чыкпайт. Азыр кеч бул электе муну артына кайтарыш керек. Мен суранам сизден дагы бир жолу. Азыр могу иш жүрбөйт. Отвод боюнча. Колдойм, анан урматтуу кылуучу. Мен дагы бир жолу суранам сизден. Могу иштин баардыгын алып туруп кайра аркылуу жөнөтүш керек. Себеби бул иш жылбайт. Эртең кайра алып келгиле принудительно. Ушул эле көрүнүш болот. Дагы эле ушундай көрүнүш боло берет. Биз бүтүшүбүз керек да акыры. Мен өзүм кызыктармын иштин бүтүшүнө.